Кафелер алган 15% мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Атым Акжол Исламова, азыр айтып берем. Акыркы күндөрү интернетте кафе ресторандагы пайыздар тууралуу чыр-чатактар көбөйүүдө. Ал жакта кардар ичкен тамагыны эле төлөш керек. Официанттарга пайыз алганы мыйзамсыз. Официанттарды жумушка биз алган эмеспиз. Алгандар өзүлөрү төлөсүн деп жазышууда. Эми бул маселе чет өлкөлөрдө кандай чечилгенин карап көрөлү. Деги эле өнүккөн өлкөлөрдө эбак эле жолго коюлуп, адамдар ресторандан чыгып баратканда канча төлөшүн жакшы билишет. Мисалы, забегаловка деп коюшат го, кафеден да чаканыраак жерлерде 15% чектөө жок. Анда келген эсепке каалаган суммаңызды кошуп койсоңуз болот. Мисалы, $14 тамак жесе, $15 кайтарым акчасын албай эле коюшат. Ал эми кафе же ресторан болсо сөзсүз кеминде 10% чайлык акы бар. Бул айтылбаган, бирок аткарылган эрежеге айланган. Официант мыкты тейлесе, ага алда канча көп процент чайлык таштап да кетишет. Ал эми бизге кайтып келсек, бул маселе өкмөттүн соода жүргүзүүнүн эрежелери боюнча токтомунда бар экен. Анын 155-пунктунда кошумча кызматтардын наркы менюда жана пресс-курантарда көрсөтүлүшү керек деп жазылгандыктан, кафе-ресторандар тейлөө үчүн пайыз түрүндө кошумча алууга укуктуу экен. Бул кардарга тапшырык берердин алдында эскертме катары кызмат өтөйт. Эгер сиз кызмат акысын төлөөңүз келбесе, анда иш баштала электе эле чыгып кеткениңиз туура болот. Бирок эгерде менюда тейлөө акысы тууралуу эч нерсе айтылбаса, анда сиз мыйзам бузулганын айтып, тейлөө акысын төлөөдөн баш тарта аласыз. Хоряка клуб ассоциациясы төрайымы Гүлзат Райымбекованын айтымында, кызмат акысы бир гана официанттын иши менен чектелбейт. Ал жака эмеректерди, идиш-аяктарды, жарыктандыруу же кондиционерди, деги эле бүтүндөй бөлмөнүн өзүн колдонуу да кирет. Үйдө адам өз тамагын жегени менен кафе-ресторандарда тамактанганын айырмасы чоң. Мисалы, кафеде сиздин тамак ашыңызды алып келип, идишиңизди жада калса үстөлүңүздү тазалап жууп беришет. Демек, тейлөөдөгү акы бир гана официанттардыкы эмес, ал жакта пол жуугуч, идиш жуугуч, повардыкы да бар. Мына ушундай. Эми оюңуз өзгөрдүбү? Комментарий жаза кетиңиз, чогуу талкуулайлы.